إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Таала мына ушул илим мажлисине басып келген ар бир кадамыңыздарга жакшы, бийик даражалуу соопторду жазган болсун. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم إمام بخاري جنا إمام مسلم رحمهم الله رواية قلغان صحيح حديث Абу Абдуррахман Абдулла бин Масуд баяндаган, радиаллаху анху баяндаган хадисте ал мындай дейт. Тура сүйлөгөн жана чынчыл пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Силердин ар бириңердин жаратылышыңар эненин курсагында 40 күн суюк бир тамчы суу абалда болот дейт. Нутфа бир тамчым суу абалда болот. Жана ошончолук убакыт ичинде дагы 40 күн уюган канга айланат. 40 күндөн кийин анан дагы 40 күн уюган кан абалда болот. Уюган канга айланат. Кийин ошол бир тамчы суу. Андан кийин дагы ошончолук убакытта бир үзүм мыдга, ошол бир үзүм эт абалына келет. Андан кийин ага бир периште жиберилет. Периште ага рух үйлөйт. Жана периште 4 нерсени жазуу ошол периштеге буйрулат. Биринчиси ошол түйүлдүктүн ошол рызкысын, ажалын аткара турган иштен. Ошол бактсыз тозокко кирүүчү, бактылуу бешке кирүүчү боло тургандыгын жазат. Бактылуу же бактсыз боло тургандыгын жазат. Эми Аллах Таалага ант ичем дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, силердин бирөөңөр бейишке ылайык иш аткарып, бейишке бир кулач калганда, бейишке бир зира, бир кулач калганда, бактсыз деген жазуу үстөмдүк кылып, тагдырдагы бактсыз, китебиндеги бактсыз деген жазуу үстөмдүк кылып, тозокко ылайык иш аткаруу менен тозокко кирет дейт. Ошондой эле силердин бирөөңөр тозокко ылайык иш аткарып жүрүп, тозокко бир кулач калганда, бир зира калганда, ошол тагдырындагы бактылуу деген жазуу басымдуулук кылып, бейишке ылайык иш жасап, бейишке кирет дейт. Бухари жана Муслим. Мына ушул хадисти иншалла бүгүн колдон келишинче түшүндүрмөсүн баяндаганга аракет жасайбыз. Абу Абдуррахман бул Абдулла бин Масудтун куниясы. Эми Абдулла бин Масуд радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эң атактуу сахабаларынан бири. Эң биринчи исламга киргендерден, исламды эң биринчи алгачкы кабыл алгандардан бул киши өзү айтат:
Kuntu sadisu sitta. Мен исламды қабыл алғандардың 6-шысымын дейді. Исламды қабыл алған ең алғашқы сахабалардың ең алдыңғыларынан жана 6-шысы дейді. Мен исламды қабыл алғандардың 6-шысымын дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге бір хадисте айтып берді дейді. Чын сөйлеуші жана дайыма чындықты айтары расталған. Емне үшін Ибн Масуд радиаллаху анху башқа хадистерде мына ушул сөзді айтпай, мына ушул хадисте садиқул масдуқ деп айтты. Пайғамбарымызды саллаллаху алейхи вассалам мына ушул сыпат менен сыпаттады деп айтылса, алымдар айтады, садиқ ал-масдуқ деген сөзді Ибн Масуд радиаллаху анху айтпаса да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам чындықты сөйлеуші екендігі мына Аллах Таала тарауынан Құран-ы Кәрімде расталған. Мына Құран-ы Кәрімде Аллах Таала Наджм сүресінің 3-4 аятында "Ва ма янтиқу анил хава ин хуа илля вахи юха" жана ал пайғамбар ауадан сөйлебейді, жана ал пайғамбар өзінің ойынан ауадан сөйлебейді. Алар ал сөйлеген сөздер Аллахтан келген вахи қаварынан башқа емес дейді. Эми бұл аятта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам чын сөйлеуші екендігі жана чындықты айтары Раббиси тарауынан расталып тұрады. Бұл аят бойынша анткени бұл хадисте айтыла тұрған сөздер қайып маалыматтары болған, қайып маалыматты бере тұрғандығы болғандығы себепті, эми бұл Аллах билүүчү қайып маалыматы, қайып иштери кабардала тұрғандығына байланыштуу. Мына ошондуктан садиқул масдуқ, чын сөйлөөчү жана чындыкты тастыктоочу деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Ибн Масуд радиаллаху анху ушул сыпат менен сыпаттады. Бирок Ибн Масудтун башка хадистеринде, риваятланган хадистерде мына ушул ас-садиқул масдуқ, чын сөйлөөсү жана чындыкты растаган деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды мындай деп айткан эмес. Бирок бул хадисте кайып маалыматы, кайып иштери кабар берилгендигине байланыштуу. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды садиқул масдуқ, чындыкты жана чындыкты растоочу деп мына ушундай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сыпаттап кетти. Эми бул нерселер, бул хадисте айтылган нерселер кээ бир акылсыз адамдардын, акылыны жакшы иштетпей жүргөн адамдарды таң калтыруусу мүмкүн. Ошондуктан мына ушундай адамдарга Ибн Масуд радиаллаху анху садиқул масдуқ, пайгамбар чын сөйлөгөн, ал чындыкты, Аллах Таала тарабынан келген чындык шариятты тастыктаган пайгамбар болгон деп мына ушундай айтты. Эми бул киши чын сөйлөөчү жана айтып турган нерселери Аллах Таала тарабынан тастыкталганлыгын бышыктап, мына хадисте айтыла турган маанилерди чын жүрөк менен эч бир шектенбей кабыл алууга кызыктыруу бар. Мына ошондуктан бул хадисте айтылган нерселерди эч бир шектенбей инсан баласы, мусулман киши кызыгып, амал кылып мына уусу керек. Эч бир шектенбей кабыл алууга кызыктыруу бар. Ошол себепти ушул сөз менен садиқул масдуқ деп баштады. Инна ахадакум южмa'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfatan. Силердин ар бириңердин жаралууңар эненин курсагында 40 күн суюк нутфа, бир тамчы суу абалда болот. Силердин бирөөңөр эненин курсагында 40 күн нутфа, бир тамчы суу абалда болот. Албетте адамдардын жаралуусу мына ушундай. Эгерде адамдардын жаралуусу шарият мына Куран сүннөт кабар бергендей мына ушул 4 абалда жаратылат. Инсан баласы мына ушул 4 абалда жаратылат. Биринчи абал топурактан жаратуу. Аллах Таала мына ушул инсандарды 4 абалда жаратат. Топурактан жаратат. Бул Адам алейхиссалам. Адам алейхиссаламды Аллах Таала мына топурактан жараткан. Экинчиси адамдын өзүнөн жаралуусу. Адам алейхиссаламдын өзүнөн жараткан. Мисалы үчүн Хаваны Адам алейхиссаламдан жараткан, анын кабыргасынан жараткан. Эми бул экинчиси, үчүнчүсү ал эркектин катышуусусуз аялдан адамды жаратат. Атасыз. Буга мисал Иса алейхиссалам. Иса алейхиссаламдын мына эч бир эркектин катышуусусуз Аллах Таала жараткан. Төртүнчүсү эркек аялдын катышуусунун натыйжасында ошол эркек аялдын катышуусу аркылуу жаратылуусу. Мына ушул эми бул хадисте эркек менен аялдан адам баласын жаралуусу, мына ушул хадисте 4-чү жаралуунун этабы мына ушул баяндалат. Мына ушул хадисте ата эне аркылуу. Мына ушул хадис, мына ушул ата энеден бала, ошол инсан баласы кандай абалда жаралат. Мына ушуну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 14 кылым мурда бизге мына кабар берип койду. Бул абал аял менен жакындаган убакытта ишке ашат. Аял менен
жақындаған уақытта ишке ашат. Мына ошол еркек аял, ошол никесиндеги аялга жақындагандан кийин бүттү, анын иши бүттү. Анын негизги себеби жақындап коюу гана. Эми андан арысы мына Аллах Таала мына өзү билет, Аллах Таала кудуреттүү зат. Эгер Аллах Таала бала жазган болсо, ошол жерде бир мани, ошол еркек кишинин уругуну мани дейт. Мына ошол аял кишинин ошол жатынына түшөт. Бирок ар бир түшкөн маниден бала боло бербейт. Ар убакытта түшө турган маниден деле бала боло бербейт. Буга далил мына Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям риваят кылган хадис: "Ма мин куллил мани якунул валад." Хадис сахих Муслимде, сахих хадис. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ар бир уруктан маниден бала боло бербейт" дейт. Албетте бул нерсе Аллахтын каалоосуна жана тагдырына кайтат. Аллах кааласа бала болот, Аллах кааласа болбойт. Инна ахадукум южмау халқуху фи батни уммихи 40 яуман нутфатан. Силердин ар бириңердин жаралуңар эненин курсагында 40 күн бир суюк, бир тамчы суу абалда болот. Кама кала азза ва жалла хулиқа мин маин дафиқ. Мына Аллах Таала айткандай, атырылган арам суудан жаратылган инсан баласы дейт. Атырылып чыккан бир арам суудан жаратылган. Тарих сүрөсүнүн 6-аятында. Ва кала алам нахлуккум мин маин махин фажаалнаху фи қарарин макин. О кайра тирилүүнү жалган дегендер дейт. О кайра тирилүүнү кыямат күнүнү жалган дегендер. Биз силерди жийиркеничтүү бир тамчы бел суудан жаратпадык беле дейт. Анан ал сууну бекем жайга эненин жатынына орноштурдук. Мына Мурсалат сүрөсүнүн 20-21 аяты. Бул жердеги жийиркеничтүү дегени менен ошол бир тамчы суу, нутфа, нажас дегени эмес. Бир адамдын көзүнө бир жийиркеничтүү көрүнгөн бир суу, бир жийиркеничтүү көрүнгөн суу. Манинин өзүнө келе турган болсо, ал нажас эмес. Эми бул жерде мына ушундай мани. Эми эненин курсагында 40 яуман нутфатан, бир нутфа, бир тамчы суу абалда турат дейт. 40 күн бою эненин ошол жатынында 40 күн бою суу, бир тамчы суу абалда турат. Анан бул 40 күндүн ичинде өзгөрүп, анан алака коюу канга айланат. Сумма якуна алакатан мисла залик. Жана ошончолук убакыт ичинде 40 күн ичинде уйган канга айланат. Алака бир кара уйган кан. Ошол экинчи 40 күндө ошол уйган канга айланып бүтөт. Анан сумма якун мудгатан мисла залик. Андан кийин дагы ошончолук убакытта бир үзүм эт абалга келет. Кийинки 3-40 күндө бир үзүм эт абалына келет. Бир тиштен эт болот. Ушул жерде адамдын өлүүсү мына 3 абалда болот. Инсан баласынын өлүк ошол экендиги 3 абалда болот. Биринчи 40 күндө нутфа, бир тамчы суу болот. Бул тирүү деп эсептелинбейт. Ал өлүк. Экинчи 40 күндө алака уйган кан болот. Бул деле өлүк. Үчүнчү 40 күндө мудга бир үзүм эт болот. Ушунун баарын эсептесек канча болот? 120 күн болот. Мына ушул нерсени Аллах Таала китебинде баяндаган. Каулиллахи азза ва жалла фи суратил муъминун: "Ва лaqad халакнал инсана мин сулалатин мин тин, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasafna al-'idham lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanal khaliqin." Kur'anda көп орунда инсан баласынын өсүү өнүгүүсү тууралуу мына айтылган Муъминун сүрөсүндө баяндалган. Биз инсанды лайдан мына сулаласынан жараттык дейт. Кийин аны бекем бир мекенде эненин жатынында нутфа бир тамчы суу кылдык. Кийин ал нутфадан алака, сүлүк, курт сыяктуу коюу канды жараттык. Андан соң мудга сөөк жаратып, ал сөөккө эт каптадык. Кийин аны башкача жаратылышта өнүк эң мыкты жаратуучу Аллах улук, берекеттүү. Сулала бул чогултуп, тандап, суурулуп алынган нерсе. Анткени Аллах Таала жиберген периште Жибрил алейхиссалам адам атанын лайын жердин ар кайсы жеринен тандап, чогултуп, ошол жердин ар кайсы жеринен сууруп алган. Ошондуктан адамдар ак кара, кызыл түстө, пейли ар түрдүү болуп калган. Алака бул инсан уругунун нутфадан кийинки баскычы.
Бул баскычтагы түйүлдүк кудум эле сүлүк куртко окшош болот. Түйүлдүк жатында нутфа, алака жана мудга баскычтарын ар биринде 40 күндөн өнүгүп, 120 күндөн соң башкача жаратылышта болот. Мунун мааниси ага рух киргизилет деген. Эми бул хадис боюнча мына ушул 3 нерсенин өнүгүүсү 120 күн болуп, андан кийин ага рух үйлөнөт. 120 күнгө чейин ага рух үйлөнбөйт. Ал бир тамчы суу, же бир коюу кан, же бир тиштен мет абалда турат. Мына ушул 120 күн. Эми 120 күндөн кийин ага рух үйлөнөт. Мына ошентип тирүү инсан болот. Ага чейин өлүк болот. Ал инсан деп эсептелинбейт. Адам баласы 120 күндө тирүү жанга айланат. Бул хадистин ары жагында келерки сүйлөмдөрүндө далалат кылат буга. Кур'ан-ы Керимде инсан баласы 2 жашоо жана 2 өлүм бар экендигин мына кабар берилген. Аллах Таала Кур'анда кафирлар тууралуу айтып, мына кема кала азза ва жалла анил куффар, калу раббана маттана снатайн ва ахяйтана снатайн. Кафирлар айтышты: "О Рабби, сен бизди 2 ирет өлтүрүп, 2 ирет тирилттиң. Биз күнөөбүздү мойнубузга алабыз. Бул тозоктон чыгууга жол барбы?" дейт. Жол жок деп айтылат аларга. Гафир сүрөсүнүн 15-аяты. Пенде эненин курсагында жансыз бир тамчы суу эле. Анан Аллах ага жан берди. Өмүрү бүткөндө 2 ирет өлдү, жана кыямат сурагы үчүн 2 ирет тирилди. 2 жолу өлөт, 2 жолу тирилет. Биринчи өлүм рух үйлөнгөнгө чейин. Рух үйлөнгөнгө чейин 120 күндүк абал. Биринчи өлүм бул. Эми биринчи жашоо, биринчи тирүүлүк абалы рух үйлөнгөндөн кийинки. Рух үйлөнгөндөн кийинки төрөлүү убактысына чейинки. Эми экинчи өлүм өлгөндөн кийин тирилүү. Күннө чейинки убакыт. Бул кабыр жашоосу. Бул өлүм бардак жашоосун жокко чыгарбайт. Бирок өлүк экен деп анан кабырдагылар баары өлүк экен деген бул албетте мындай туура эмес түшүнүк. Экинчи өлүм өлгөндөн кийин тирилүү күнүнө чейинки убакыт. Бул өлүм бардак жашоосун жокко чыгарбайт. Бардакта жашоо бар. Кур'ан жана кабырда жашоо бар. Кээ амалдарына жараша азапталат, кээ амалдарына жараша сыйланат, ошол рахатталат. Кур'ан жана сүннөттө бекемделгендей бул албетте экинчи жашоо, бул экинчи тирилүү. Тирилүү күндөн кийинки абал, кыямат күнүнүн абалы. Кабырдан чыккандан кийинки абал. Бул тирилүү түбөлүктүү болот. Эми өлбөйт инсан баласы. Тирилүү, аягы жок, чексиз. Бул улана берет. Мунун чеги жок. Мына ушул инсандын 4 абалы Аллахтын сөзүндө баяндалган. Ва хадихи al-ahwalul arba'a lil-insani bayyanahu Allahu biqawlihi. Мына ушул 4 абалды Аллах Таала өзүнүн сөзүндө баяндаган. Ва huwallazi ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum innal insana lakafur. Ва qawluhu kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Ал силерге өмүр жашоо берип, кийин өлтүргөн, анан акыретте дагы тирилте турган Кудай дейт. Аллах анығында инсан жеткен шүгүрсүз. Аллах Таала айтты: "Силер кантип Аллахка капыр болуудасыңар эми?" Ал өлүк денеге жан берип тирилткен, кийин силерди өлтүрүп, андан соң кайра тирилтет. Кийин эсеп берүү үчүн жаратты, ал бардык нерсени билүүчү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты эми: "Thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin." Андан кийин ага периште жиберилет. 120 күндөн кийин, мына ушул 3-40 күндүк бүткөндөн кийин, 120 күндөн кийин ага периште жиберилет, ага рухту үйлөйт. Жана периште 4 нерсени жазууга буйрулат. Бикатбихи ризқихи ва ажалихи ва амалихи ва шақиин ау саидун. Түйүлдүктүн рызкысын, ажалын, аткара турган иштерин, ошол бактсыз же бактылуу болорун жазат. Эми бул далалат кылат Аллах Таала адам баласын урматтап койгон. Эненин курсагында турган убакытта периштелерди ага камкордук кылуусун милдеттендирип койгон. Алар ошол түйүлдүктү коргоп турушат, дайыма коргоп турушат. Мына ушундай периштелер бар, эненин курсагындагы баланы коргоп тура турган. Бул албетте адам баласын урматтап койгондугуна далалат кылат. Эми ушул жерде суроо болуусу мүмкүн. Периштелер эмне үчүн жазат? Кээ бир риваяттарда адам баласынын маңдайына жазылат деп айтылат. Эми бул нерсе бизге кайып, мүмкүн китепке периштелердин китептеринен жазылар чыгар. Бирок кээ бирлер маңдайына жазылат деген бир риваят келген. Бул риваяттын сахих же тууралыгы же туура эместиги билбейт экенмин. Бирок балким периштелердин китебине жазылар чыгар. Бул 4 нерсе. Бул нерсени толук айтып берүү үчүн бизде илим жок. Анткени бул кайып илими. Анткени бул Аллахка таандык, бул кайып илими.
эгер биздин дүйнө жана акыретибизге бир пайдалуу болгондо Аллах Таала бизге вахий аркылуу билдирип койгон болор эле. Мына ушул эмне үчүн жазгандыгын. Эми 4 сөз эмне? Рух киргенден кийин анын рызкысы, ажалы жана амалы жана бактылуу же бактсыз болуусу. Эми демек адам баласы 120 күн болгондо ал тирүү болот экен. Инсан баласы 120 күн болгондо рух үйлөнгөндөн кийин ал тирүү болот экен. Ага чейин бир суу же коюу кан же бир үзүм эт болот. Эми 120 күн болгонго чейин ал өлүк болот экен. Эгер бала 120 күнгө жетпей бойунан түшүп кала турган болсо, оору себептүү түшкөн болсо, эми энесине асар болбойт. Бул дегени аял киши нифас болбойт, нифаска кирбейт, нифас өкүмүнө кирбейт. 120 күнгө чейин бала түшүп кала турган болсо, нифас өкүмүнө кирбейт. Намазды окуй берет, орозону кармай берет. Оору каны андан келе турган кан, ошол 120 күндө түшүп калган баланын каны истихада сыяктуу кан болуп эсептелинет, оорулуу кан болуп эсептелинет, орозону кармай берет, намазды окуй берет. Андан бала түшкөн жок, ал төрөдү деп эсептелинбейт. Кээ бир туура эместер мына ушул 120 күндө баласы түшүп калса, орозону да кармабай коет, намазды да окубай коет, сен тазаланышың керек деп 40 күн нифас отургузуп коет. Албетте бул туура эмес. 120 күндөн кийин рух үйлөнгөндөн кийин гана ал инсан болуп эсептелинет. Ал эми 120 күнгө чейин түшүп калган ошол бир урук, ошол бир тамчы суу же бир мудга же бир үзүм эт, ал эч кандай инсан болуп эсептелинбейт. Эми бирок 120 күн толсо, аны ас-сиқат деп айтылат. Ас-сиқту юсалли алейхи ва юдали валидейхи бил магфира. Ама ас-сиқат дейт муну шариатта. Эми бул сиқат дегени бул 120 күн толуп рух үйлөнгөн. Рух үйлөндү жана 4 сөз жазылды. Эми мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан келген хадисте ас-сиқат, жаназаны ас-сиқатка мына ушул 120 күн толгонго намаз окулат, ата-энесине дуа кылынат. Эгер 120 күндөн кийин, 120 күн толгондон кийин бала түшүп кала турган болсо, ага жаназа намазы окулат, жана ата-энесине кечирим суралып дуа кылынат. Абу Дауд риваят кылган сахих хадис, рахимахулла, ас-сиқт деп 120 күндө толуп түшкөн балага айтылат. Ага жаназа намазы окулат, ата-энесине дуа кылынат. Ата-энеси бул Аллахтын берген неемат экендигин жана Аллах каалаган убакытталары анын каалоосунда жана кудуретинде экендигине мына ыйман келтирип сабырдуу болуу керек. Эми ишенүү керек. Аллах үчүн сабыр кылсын. Эгер сабыр кыла турган болсо, аны бейишке кирүүсү себеп болот. Эми 120 күндөн кийин 5 айда түшөбү, 6 айда түшөбү, 7 айда түшөбү, 9 айда түшөбү, ал балага эми кадимкидей эле намаз окулат, жана ата-энесине бул дуа кылынат. Эми эгер ошол түшүп калган 120 күндөн кийинки түшүп калган мына ушул нерсеге сабыр кыла турган болсо, мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Валлади нафси биядих, инна сиқта ла яжурру уммаху бисаририхи илал джаннати иза хасабта." Аллахка ант ичемин дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам, ошол түшкөн бала өз энесин бейишке сүйрөйт дейт. Бейишке сүйрөйт. Эгер Аллах үчүн сабыр кылган болсо гана дейт. Эгер 120 күндөн кийин түшүп калгандан кийин сабыр кылбай, ыйлап, жахилдик кылып, кийимдерин айырып, мына ушундай кыла турган болсо, бул албетте бул сыйлыкка кирүүчүлөрдөн эмес. Эгер сабыр кылган болсо, мына ушул түшүп калган бала кыямат күнү энесини жаннатка карай, бейишке карай сүйрөйт экен. Имам Ахмад риваят кылган сахих хадис. Сабыр кылбаса, Аллахтын тагдырына ачуулана турган болсо, анда сооп жок. Аллах Таала бир пендеге жамандык түшүрө турган болсо, анын артынан жакшылыкта түшүрөт. Эгер сабыр кыла турган болсо, анан ошол бала себептүү бейишке кирүүсүнө себеп болуп калышы мүмкүн ошол бала. 120 күнгө чейин түшкөн бала өлүк деп эсептелинет. 120 күндөн кийин тирүү жан деп эсептелинет. Ал бала кепинделет, жуунтурулат, жаназасы окулат, мусулмандардын кабырына көмүлөт. Апасы аялдарга тийиштүү нифас өкүмүнө кирет. 120 күндөн кийин нифас өкүмүнө кирет, 40 күн нифаста отурат. Ошол убакытта намаз окубайт, ороза айы болсо орозосун тутпайт, кийин казасын кармап берет. Эми рызкысына, ажалына, бактылуу же бактсыз болуусуна келе турган болсок, Аллах Таала периштелерге буйрат. Ушу азыркы күндөгү ушул нерсени жазууга буйруган. Эми ушул азыркы күндөгү аппараттар чыкканга чейин вахийден кабары жок адамдардын эч кими эненин курсагында баланын кандай ал-абалы, кандай өсүп өнүүсүн эч ким билген эмес. Аппараттар чыкканга чейин эч ким билбеген. Вахийден кабары жок адамдар. Мен бул жерде вахийден кабары жок адамдарды айтып жатам. Вахийден кабары жок дегени мусулман эместер. Мусулмандар билген.
аппараттан мурда жок болса деле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде карап туруп мына билип келген эненин ичинде кандай бала өнүгүүсүн. Эми 18 кылымга чейин динсиздер бала деген жөн гана атадан гана болот, эне бир завод сыяктуу бир жер деп ойлошкон. 18 кылымга чейин Аллах Таала мына ушул бала ата энеден болорун 14 кылым мурда айткан экен. Атанын суунан жана эненин суунан болуусун. Ошондуктан бул нерседе алар артта калган элдер болгон. Азыр алар көптөгөн маалыматтарды Куран жана сүннөттөн, мына хадистерден изденип жатышат. Азыркы күндө баланы ошо эненин курсагында турган баланы кыз бала экендигин же уул бала экендигин билип коюп жатпайбы деген мына ушундай суроо болуусу мүмкүн. Мына Аллах Таала Куранда айтат: "Ва я'ламу ма фил архам", бир өзү гана жатындагы түйүлдүктүн тагдырын билет. Жатындагы ошол түйүлдүктүн тагдырын, уул эркектигин, анын тагдырын билет. Эми алардын билүүсү биринчиден айта турган болсок туура чыгат. Туура, кээде узиге түшкөн убакытта уул кыздыгын же эркектигин айтып берип жатпайбы? Бирок канча деген каталар дагы бар ошонун негизинде. Узи уул деп айтты эле кыз болуп калды, кыз деп айтты эле уул болуп калды дегендер да көп мындай сөздөр дагы. Эми буга көп эле негизделип алган, муну далил тутуп алган дагы туура эмес. Эми каталар дагы бар. Экинчиден периштеге уул же кыз экенин жазууну айткан Аллах Таала. Уул деп жаз, же кыз деп жаз деп айткан. Өзү негизинен бул кайыптан чыкты. Уул кыз экендигин муну эч ким билбейт эле. Периштеге билген эмес. Эми анткени уул кыздыгын периште билди. Эми Аллах Таала периштеге айткандан кийин, периште билгенден кийин адамдар да билүүсү мүмкүн эми бул нерсени. Үчүнчүдөн, анын рызкы, ажалы, амалы бактылуу же бактсыз экендигин жазылуусу азыркы күндөгү медицинадан да мына ашып ташып түштү бул нерсе. Ошол инсан баласынын бактылуу же бактсыз экендиги мына жазылат деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Эми ошол баланын бактылуу же бактсыз болуусу, жазылуусу мына азыркы медицинанан деле 1000 өнүксө деле ашып түштү. Эмне үчүн ашып кетти? Ошол аппараттар ошол баланын канча рызкысы бар экендигин, же бактылуу же бактсыз болорун, канча жашарын айтып бере албайт. Кайсыл жерде кайсы узи же кайсы бир медициналык аппарат ошол баланын канча рызкысын, же бактылуу же бактсыз болорун айтып берсинчи, айтып бере албайт. Алымдардын бирине атеисттердин, кудайсыздардын бирөөсү келип айтат: "Силер Аллах жаратат деп айтасыңар, мен да жаратамын" дейт. Анан ага эмнени жаратасың десе, ал бир этти алып келип, бир банкага салып коет. Ал сасыгандан кийин ага чымындар келип отургандан кийин ал курт болуп чыгат. Чымын отургандан кийин жана эт, чымын отурган нерсе куртка айланат. Ошондо айтат: "Ал мен да жараттым" дейт. "Мына жараттым го" дейт. Алым айтат: биринчиден анын жараткан нерсесине кара, жана анын жаратуучусуна, мына ушул Аллахка кара дейт. Эми бул ал жаратпайт, ал жалганчы өзү негизинен. Эми ага суроо коет: "Эгер сен жараткан болсоң, сен өзүңдү Аллахка теңдеп, жаратуучумун деп Аллахка теңдеп жатасыңбы? Аллах эмнени жараткан болсо, саны канча экендигин билет. Анан эркек ургач экендигин билет. Анын рызкысын билет, жана анын ажалын билет. Сен ушул жараткан курттарыңдын канчасы эркек, канчасы ургач экендигин айтып бергин" дейт. Жооп жок. "Ошол курттар канча ичип жейт билесиңби? Рызкысын айтып берчи". Жооп жок. "Канчасы канча өмүр көрөт билесиңби?" Жооп жок. "Канчасы канча качан өлөрүн билесиңби?" Жооп жок. Ошондуктан Аллах Таала айтты: "Фатабаракаллаху ахсанул халиқин, фатабаракаллаху ахсанул халиқин". Эң мыкты жаратуучу болгон Аллах улуу берекеттүү дейт. Мына ошондуктан кийинки хадисте андан ары улантабыз: "Таваллахи ла илаха гайру, инна ахадукум ла я'малу би'амали ахлил жанна, hatta ma yakunu baynahu wa baynahu illa zira'un. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها". رواه البخاري ومسلم. Мына ушундай жооптор болгондон кийин хадистин кийинки тарабында түйүлдүктүн рызкысын, ажалын аткара турган иштерин бактсыз, тозокко кирүүчү, бактылуу бейишке кирүүчү боло тургандыгын мына жазат. Мына енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таалага ант ичем дейт. Силердин бирөөңөр бейишке ылайык иш аткарып, бейишке кирүүгө аз гана убакыт калганда, бактсыз деген жазуу басымдуулук кылып, тозокко ылайык иш аткаруу менен тозокко кирет дейт. Ошондой эле силердин бирөөңөр тозокко ылайык иш аткарып жүрүп, амал кылып жүрүп, тозокко бир кулач калганда, тозокко түшүүсүнө 1 метр калганда, өтө аз калганда, бактылуу деген жазуу басымдуулук кылып, бейишке ылайык иш жасап бейишке кирет. Периштеге мына ушул
жерде 4 сөздү жазуу буйрулат. Мына анын айтып өттүк. Анын бактылуу же бактсыз экендиги жазылат. Анын бактылуу же бактсыз экендиги жазылат экен го деп айтылса, бул маселени тагдыр маселесине мына өткөн сабактарда баяндаганбыз. Бул нерселердин бардыгы Аллахтын илиминин үстүнө курулган. Бирөөнүн бактылуу же бактсыз деп жазылуусу Аллахтын илиминин үстүнө курулган. Ошол баланын кандай болорун Аллах Таала илими менен баяндап берген. Келечекте кандай экендигин билет да ошол илимге көрө периштеге жазууга буйрат. Ошол инсандын мына ушул жашоодо бактылуу же бактсыз экендигин Аллах Таала өз илими менен билген. Эми Аллах Таала аны кандай адам болорун экендигин билген. Ошол илиминин негизинде периштеге жазууга буйрган. Эми Аллах Таала кантичем дейт? Силердин бир өмүр бейишке ылайык иш аткарып, бейишке бир кулач калганда бактсыз деген жазуу басымдуулук кылып, тозокко ылайык иш аткаруу менен тозокко кирет. Ошондуктан өткөн салихтер Аллах Таала өмүрүнүн акырын жакшы абалда бүтүүсүн сурайт экен. Өмүрүнүн акырынын жакшы абалда бүтүүсүн сурайт экен. Ошондуктан канчалар сажда кылган абалда өлүп кетет. Канчалар ата-энесине кызмат кылып турган абалда өлүп кетет. Канчалары Куран окуп турган кезде, канчалары садака берип турган кезде, кебирлер хадис айтып турган кезде, кебирлер динди таратып дават кылып турган кезде кайтыш болуп кетет. Бул албетте жакшы бүтүү. Хуснул хатима. Бул хуснул хатима дейт. Хуснул хатима болгонго чейин ошол амалдын ээси тозок ээси деп айтылынбайт. Бул Аллахтын колунда. Бирөөнү бейишке киргизүү, бирөөнү тозокко киргизүү бул Аллахтын колунда. Эми балким ахли сунна вал жамаа айткан убакта биз мына айтат, мына биз жакшылык кылган убакта жакшылыкты үмүт кылабыз дейт. Жамандыкты кылган убакта Аллахтын азабынан коркобуз. Мына ахли суннанын жолу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабар берген кишилерден башкаларына бул киши тозокко же бул киши бейишке кирет деп айтпайбыз. Пайгамбарыбыз белгилүү инсандарды бейишке кирет деп айткан. Биз аларды бейишке кирет деп айтабыз. Анан ар ким деле бул тозокко кирет, бул бейишке кирет деп кээ бир адамдардын оозунда мына ушундай сөздөр адат болуп калган. Бул туура эмес. Бул Куран сүннөткө каршы келет. Мына ошондуктан ар кимди айта бербейбиз. Себеби баарысы акыркы абалга кайтат. Кимдин акыры кандай бүтөт? Жакшылык менен бүтөбү же жамандык менен бүтөбү? Муну эч ким билбейт. Эми ошолордун биринчиси өмүрүнүн башында акыры да жакшы болгондор дейт. Мына ошондуктан бир чоң күнөөнү жасап жаткан адамга бул ушул чоң күнөөнү жасап жатып бул тозокко кирет эми деп айтуу бул туура эмес. Анткени ал чоң күнөөнү жасап жүрүп, ошол тозокко бир кулач калган убакытта бейиш амалын жасап кетип бейишке кирип кетиши мүмкүн. Бул Аллах билет. Ошондуктан эми бул далалат кылат, эми адамдардын өмүрү ар түрдүү болот. Эми ошолордун биринчиси өмүрүнүн башы да акыры да жакшы болгондор дейт. Булар өмүрүнүн башы да акыры да жакшы болгондор. Алар мусулман болуп төрөлүп, мусулман болуп өлгөндөр. Булар эми пайгамбарлар. Пайгамбарлар өмүрүнүн башы дагы, акыры дагы жакшы. Эми булар мусулман болуп төрөлүп, мусулман болуп өлгөндөр. Экинчи топтогу адамдар башында жаман болгон. Башында жаман болгон, акырыда жаман болгон адамдар дейт. Башында да жаман болуп, акыры менен дагы, акырыда да жаман болуп өлгөндөр дейт. Капырлыкта өлгөндөр, күнөөдө өлгөндөр. Булар капырлыкта өмүр сүрүп, өмүрүнүн акырында да капыр болуп өткөндөр дейт. Үчүнчүсү башында жакшы болуп, анан акыры жамандыкта бүткөн адамдар дейт. Бул үчүнчүсү. Башында жакшы болуп эле келген, ибадатта өскөн, намаз окуп келген, анан өлөрүнө аз калган убакытта ошол күнөөлөрдү жасап, капырлык жолуна түшүп кетеби, мына ушинтип акыры жаман бүткөн адамдар. Бул кандай болот деп суралса, жогорку хадис далил. Жогоруда айтылган хадисти имам Бухари кебир риваятта «Иннар ражула ла я'малу амала ахлил жанна фима ябду лин-нас». Силердин бир өмүр бейиш амалын кылат адамдарга көрсөтүү үчүн деген. Мына ушул хадистин башка бир риваятында. Адамдарга белгилүү болгон нерсеси, мына ушул ал караса, ошол инсандын амалына караса, ошол амалы аябай жакшы. Адамдар аны көрүп, бул бейиш амалын жасап жатат, бул бейишке кирсе керек деп ойлошот. А негизинен ал ичинен ири бүткөн, ошол амалды жасоо менен бирге адамдар бир мактаса, мени бир көрсө эле, мени бир укса эле деп, мына ушундай рияны, сумааны каалайт. Эми мына буга далил пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда бир киши мына аябай каттуу согушат эле, сахабалар ошол кишини пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдында мактады. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал тозоку деди. Ал тозоку деди. Сахабалар мактады ал кишини, ушундай жакшы согушат деп айтышты эле, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал тозоку деди. Ал тирүү ал киши. Анан жанагы сахаба кандай деп ошол жерде таң калды дагы, жанагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан тозоку деген кишинин артынан аңдып жүрдү.
Анан ал соғышып жатып, жараат алып қалып, ошол жараатынын оорусуна чыдамай, кылычын көкүрөгүнө койтуруп өзүнө сайып алды дейт. Жанагы сахаба ошол кишини ушундай абалын көргөндөн кийин Аллахтын элчисине келип, "О Аллахтын элчиси, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва аннака расулуллах. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Сенин чыныгы пайгамбар экендигиңе күбөлүк беремин." Эмне болду десе, сиз айткандай болду деди. Мына ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Иннар ражула ла я'малу амала ахлил жанна фима ябду лин-нас." Адамдардын көзүнчө бир инсан бейиш амалын жасап жүрөт дейт да. Абалы ушундай. Жогоркудай. Көрүнгөндө бейиш амалындай, а бирок анын жүрөгүндө рия, адамдардын каалоосу, адамдын ыраазылыгы, адамдар мени бир мактаса эле, менде мына ушундай адамдардын ыраазылыгын каалагандар. Мына Аллах мындай адамдардын өлүмүнөн мурда мына жакшылыкты алып коет. Аллах Таалага ант ичем, силердин бир өмүр бейишке ылайык иш аткарып, бейишке бир кулач калганда бактысыз деген жазуу басымдуулук кылып, тозокко ылайык иш аткаруу менен тозокко кирет дейт. Эми төртүнчүсү: "Ин ва инна ахадукум ла я'малу би амали ахли ан-нар hatta ma yakunu baynahu wa baynahu illa zira'un fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi amali ahli al-janna fayadkhuluha." Rawahu al-Bukhari Muslim. Ошондой эле силердин бир өңөр тозокко ылайык иш аткарып жүрүп, тозокко бир кулач калганда, 1 метр калганда, бактылуу деген жазуу басымдуулук кылып бейишке ылайык иш жасап бейишке кирет. Бухари жана Муслим. Эми бул 4-нчү абалдагы адамдар, бир адамдын башы жамандыкта болгон, өмүрүнүн башы жаман болгон, жаман күнөөлөрдү жасаган, же капыр болгон, эми акыры жакшылык менен бүтүп жатат. Буга Фираундун коомунда болгон сыйкырчылар, буга далил. Жана Фираундун колунда иштеген, ага кызмат кылган сыйкырчылар ошол Муса алейхиссаламга ыйман келтирип, мусулман болуп өлүп кетишпедиби? Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын колунда бир яхуди бир кызматчысы болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ал ооруган кезде аны зыярат кылганда, мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам аны зыярат кылган, андан кийин ал исламды кабыл алган. Мына ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан: "Факала наби саллаллаху алейхи ва саллам, алхамдулиллахи аллази анқадаху минан нар." Аллах Таалага мактоолор болсун, мына Аллах Таала мынаны тозок отунан куткарды деди. Бул албетте башы ошол өмүрүнүн башы жаман болгондор, күнөө менен болгондор, капырлыкта болгондор, кийин анан Аллах хидаят берип, Аллах туура жолду көргөзүп, өлүмүнө аз калган убакытта анан бейиш амалдарын жасап, бейишке кирген адамдар. Мына буга далил дагы мына тозок отунан мына ушинтип кутулду. Бул Бухари риваят кылган хадис, жана яхуди бала тууралуу, пайгамбардын кызматчысы тууралуу. Дагы мына ушундай хадистерден айта турган болсок, 99 адамды өлтүргөн киши. Бул киши дагы тооба кылып, ыйман менен өлгөн. Бул дагы бизге айкын бир мисал. Имам Хаким чыгарган хадисте ылайык келет мына ушул маселеге. Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам: "Иза хабба Аллаху абдан ассалах." Эгер Аллах Таала бир пендени жакшы көрсө, ага ассалах берет. Ассала берет. Кала я Расулуллах, ва ма ассалах? Бул ассалах деген эмне деп суралды эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Кала далла ала амалин салих фaqabadahu алейх." Айтты, Аллах Таала аны бир жакшы амалга багыттап коет да, ошонун үстүндө анын жанын алат дейт. Эгер бир Аллах Таала бир инсанга бир жакшылыкты кааласа, аны бир жакшылыкка багыттап коет да, ошол жакшылыкты жасап турган жеринде ошол жанын алат дейт. Момун адам акыркы өмүрүнө каттуу көңүл буруусу керек. Бирок өмүрүнүн жакшылыкта өткөргөнгө аракет кылуусу керек. Ихлас менен бирге риядан таза болуусу керек. Ушундай жасасаган Аллах жакшылык берет. Эл көрсүн, эл уксун деген, эл мактасын деген нерселерден. Жакшылыкты жасап өмүрдүн акыры жакшы абалда бүтүүсүн суроосу керек. Мына өткөн салихиндер дайыма өмүрүнүн акырынын жакшы бүтүүсүн сураган экен. Мына араб тилинде адамдардын жүрөгү калбун деп аталат. Бул өзгөрүүчү дегени. Жүрөгү качан өзгөрүп каларын билбей калат. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дайыма дуа кылган: "Я мукаллибал кулуб, саббит кулубана ала диник." О жүрөктөрдү алмаштыруучу зат, жүрөгүмдү өз диниңе бекем кыл деп. Аллахумма мусаррифал кулуб, сарриф кулубана ала таатик. Сарриф калби ала таатик. О жүрөктөрдү өзгөртүүчү, Алла буруучу, менин жүрөгүмдү ибадатыңа, сага болгон кулдукка бур. Аллах бур деп дайым дуа кылуусу керек. Мына ушул дуаларды кээде айтып турсун. Анткени жүрөк өзгөрүп калуусу мүмкүн. Эми имам Муслим риваят кылган хадис бул: Аллахтан үмүт кылып, үмүтсүздүк абалга түшпөө керек. Эми мен болгонум ушул экен да, ушундай абалда өлөт экенмин деген мына ушундай үмүтсүздүккө түшпөсүн.
Мына ошондуктан инсан баласы жакшылыгы менен кубанат, жамандыгына кечирим сурайт. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен сарратуху хасанату ва саатху сайyi'atu фа хуа муъмин." Жакшылыгы кубанткан, жамандыктар өкүнтө турган инсан бул момун деген экен. Жакшылыгына кубанат, жана жамандыгына өкүнөт. Бул момун деген экен. Жасаган жакшылыгы мына ушул аны эч качан токтотуп койбойт. Же жасаган жамандыгынан коркуп, амалды да токтотуп койбойт. Билет, амал бир себеп экендигин мына хадисте келет: силердин эч бириңер бейишке өзүнүн жасаган амалдары менен кирбейт. Ошондо о Аллахтын элчиси, сиз дагы жасаган амалдарыңыз менен бейишке кирбейсизби дедилер. Ооба, мен да жасаган амалдарым менен бейишке кирбеймин, бир гана Аллах мени дагы мерим ырайым менен бөлөсө гана бейишке киремин деди. Мына ошондуктан Аллах Таала бизге китебинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнө, мына ушул Куранга жана сүннөткө амал кылууга чакырат. Мына хадисте куддисиде айтылат: биз силердин амалдарыңарга жараша сыйлык, ошол жазасыны беребиз дейт. Фаман важада хайран фалияхмадуллах ва ман важада гайра залик фала ялуманна илля нафса. Ким бир жакшылыкты тапса, Аллахты мактасын дейт. Эгер жамандыкты таба турган болсо, ал өзүн айыптасын, тагдырды айыптабасын. Ошол абалга түшүргөн ошол инсандын өзүнүн нафси же шайтан. Ошондуктан жакшылыкты колуңдан келишинче жасоо керек. Жакшылыкты колдон келишинче жасоо керек. Колдон келишинче фаттакуллаху мастатаатум, Аллах Тааладан колдон келишинче коркула, жамандыктан колдон келишинче сактануу керек. Корку, үмүт ушул куштун канаты сыяктуу момун кишиде кагып туруу керек. Мындайча айтканда, куштун канаты сыяктуу. Корку, үмүт. Корку жана үмүт менен жашоо керек. Мына ушул хадистен кыскача түшүндүрмө мына ушул. Кала Навави фи шархи хадал хадис: فإن قيل قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. İmam Navavi mına uşul hadistin şarhında mına uşul ayatты keltirүү менен айтат, Аллах Таала айтат: "Ал эми ыйман келтирип, салих амалдарды аткарган муумундардын жакшы амал кылгандарын соогун Аллах Таала текке кетирбейт" дейт. Мына ушул кыскача маани. Валлаху алам ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.